Транспортта, автобуста, машинада кеп жаткан учурда көз издеп калат китеп окуганыңызда. Телефондо дагы, телефондо өзгөчө зыяндуу нурлар бар. Майда тамгалар ар кандай секирип, машинадагы мындай кыймылдаганына байланыштуу секирип, баягы көз дагы кыймылы аракетин өтө күчөйтөт. Баягы майда тамгаларды издегенди баштайт, кыйналып калат. Мээге сигнал бере албай калат, кыйналып калат. Ошондуктан китеп окуган учурда көбүнчө макул эми угуш маселесинде го макул. Аудио китептерди уксаңыз сонун болот, жолдо. Бирок окуу маселесинде ошол жолдо кичине кыйыныраак болуп калат. Жеке мен дагы кээде кыйналып калам. Ошондуктан транспорт маселесин, машинада, жолдо, башка жерлерде көбүнчө аудио китеп уккан жакшы, Куран уккан жакшы. Бир пайдалуу маалыматты уккан жакшы, бирок көз маселеси кыйналып калышы мүмкүн бул жерде. Болгону пайдалуу маалымат катары олараак айтып коюп атам муну. Ошол эле учурда урматтуу мекендешим, билсеңиз дагы болот. Мисалы, ошол транспортко чыкканда, анандай чоң наушниктердин музыкаларды коюп алат, сыртыга чейин чыгып кетет. Музыка уккандан көрө китеп ук. Китеп окуй албайм дейт, угушту билесиң го. Болгону сабыры жетпейт да. Музыкасы рахат багыштайт да. А китеп андан зеригет. Ал өзүнүн келечегинен зеригип атат негизи. Ошондой экен, ошондой учурларда көчөдө басканда, турганда жөн жүрбөстөн, бул пайдалуу кеңеш катары аудио китептер деген толуп атат. Атайын авторлору менен чыгып атат. Сонун кылып которуп атат. Кыргызча китептер которулуп атат. Бардыгын окушубуз керек, угушубуз керек, үйрөнүшүбүз керек. Биз мээбиз болсо, алат, көрүү менен, угуу менен, кайсыл жолдор менен болбосун маалыматты ала беришибиз керек, пайдалуу маалыматтар.